Жашыл көктөңдө жамгыр төгүп өткөндө бай чечекей гүл ачып бажыраят көктөмдө бай чечекей гүл ачып бажыраят көктөмдө булак гүлдү эл сүйөт булак гүлдү жер сүйөт бул гүл жерди кооздоп бул гүл көңүл сергитет бул гүл жерди кооздоп бул гүл көңүл сергитет. Бай чечекей адыр менен кулуттун теңи кара теңи кар алаңгыча гүл жайнайт кардай аппак өңү бар ырдайт бизге эң алгач жарашыктуу жазырын ички назик сабагы дирдиретет акырын бай чечекей баатыр гүл бороондо да үшүбөйт колдору шок балдардан коркконунан титирейт. Балдар, бул ырда бай чечекей гүлүн эмне үчүн баатыр гүл деп атап жатат? Эмне үчүн баатыр гүл деп аталып калгандыгын чогуу көрөлү балдар. Бай жатам, жардам берип койгулачы. Үндү уккан коенек ары бери секирет. Ой, ким бул? Бул бай чечекей го. Кана каяктасың, мен жардам бере аламбы? Каякта жүрөсүң, кана? Ау, бай чечекей, каяктасың? Кой бай чечекей, бул иш менин колуман келбейт окшойт. Мен жардамга чакырайын досторду. Бай чечекейге сенин жардамың керек. Нуруңду чаччы. Үнүн уккан чыйырчык коенго жакын учуп келет. Эмне болду коенек? Менден кандай жардам керек? Чыйырчык, дароо күнгө дароо жет. Бай чечекейге жардам керек деп айт. Тез бол, жакшы бар. Аны уккан чыйырчык дароо ошол замат күндү көздөй уча берди. Күн, сенин жардамың керек. Булуттардан жашынбай, бери чыкчы. Чыйырчыктын үнүн уккан күн дароо ошол замат уясынан чыгып, нуруун чачыратат. Күн жылып, кар эрип, бай чечекей болгон күчү менен түртүнүп, баатырдыгын көрсөтүп, кардан коркпой, сууктан да коркпой гүлүн ачат. Баатыр гүл бай чечекей чыккандан кийин аркасынан башка гүлдөр да чыгышат. Балдар, жазында гүлдөр түзүп алып, гүлдесте жасоо туурабы? Эмне үчүн? Кана өз оюңарды айткылачы. Эгер гүлдөр жаратылышта өз алдынча өсүп жатса, аларды үзбөө жакшы. Табияттын кооздугун сактоо үчүн гүлдөрдү сүрөткө тартып, табигый абалында суктандырган жакшы. Эгерде гүл керек болсо, атайын багылган гүлдөрдү же болбосо жасалма гүлдөрдү пайдаланууга болот. Силер гүлдөргө кандай мамиле жасайсыңар? Кана оюбузду айтып көрөлү. Балдар, эмесе сабагыбызды жыйынтыктайлы. Эрте жазда бажырайып чыккан бай чечекей гүлүнүн качан жаралгандыгы тууралуу көптөгөн уламыштар бар. Айрым маалыматтарга таянсак, бай чечекей жер жүзүндөгү эң алгачкы гүл болуп саналат. Бай чечекейдин илимий аталышы лагантус деп аталат. Бул гүлдүн башы уулуу болгондуктан ага кемирүүчүлөр тие албайт. Бай чечекей гүлү кызыл китепке киргизилген, андыктан аны үзүп сатууга мыйзам жол бербейт. Эгер күнөсканаларда өстүрүп, атайын сатуу үчүн сертификаты бар болсо гана сатууга уруксат берилет. Бай чечекей гүлүнүн түсү, формасы ар кандай. Бай чечекейдин жалпысынан 12-18ге жакын түрлөрү кездешет.
Гүлдөр биздин айлана чөйрөбүздү кооздукка бөлөп, маанайыбызды көтөрүп турат. Ошондуктан гүлдөрдү үзбөстөн аларды жакшылап багып өстүрүү зарыл. Гүл дагы жаратылыштын бир бөлүгү. Ага абайлап мамиле жасообуз керек.